Саламатсызбы, Мелис мырза? 6 жыл чет мамлекетте жүрүп, өлкөгө эмеле кайттыңыз. Саясий чечимдерден улам Ош шаардык соту өзүнүн өкүмү менен сыртыңыздан соттогон болчу. Мындан улам учурда соттун өкүмдөрү жөнүндө эмне айта аласыз? Салам. Эми саясий чечим деп туура айттыңыз, саясий чечим. Соттун өкүмдөрү бир күндө Заматта бытчыты чыкты. Кудай буйруса, ошол эле Ош шаардык сотунда, Ош областтык сотунда жана жогорку сотто ошол эле менин ишим боюнча толук акталып, мыйзамдуу күчүнө кирди. Бир заматта ошол карточный домик сыяктуу куралган жомок кылмыш иши бир заматта талкаланып ордуна келди. Башкача айтканда, ак ийли сынбайт, чындык орноду. Соттон акталып жатканыңызда кандайдыр бир тоскоолдуктар болдубу? Эми биздин мамлекетте ушундай экен, акыр аягына чейин тоскоолдуктар болуп, аракеттер болду. Кандайдыр бир күчтөр ушул менин саясий талаага кирбешиме, башкача айтканда, кызыктар болушту окшойт. Сизге да маалым болгондой, бийлик алмашып, жаңы саясий күчтөр бийликке келди. Негизи эле учурдагы кырдаалга кандай баа бересиз? Кырдаал эми мына көчөдөн сурасаңар эле, кырдаал абдан оор. Биз азыр жумурай журт биригип, баардыгы саясий амбицияны таштап, болгон күч аракетибизди өлкөнү бириктирүүгө, өлкөнү чыңдоого, экономикалык акыбалды жөнгө салууга жардамыбызды аябашыбыз керек. Ал бийликке эшмат келдиби, ташмат келдиби кеп анда эмес. Кеп Кыргызстанда туруктуулук орноду, саясий талаа, мыйзамдуу талаага кирди. Демек биз ошол жаңы келген бийликтегилерге болгон жардамыбызды беришибиз керек. Ар бир жараны бир эле мен эмес, баардыгы жардамыбызды беришибиз керек. Аны ак карасын, туура эмесин тарых аныктап алат, мыйзамдуулук аныктап алат. Андан кийин азыр баардыгыбыз жардамыбызды аябашыбыз керек. Кырдаал оор, бар ар тараптан, экономикалык дагы, саясий дагы, коомдук дагы кырдаал оор. Ошондуктан мен ушул кайрылууну жасап жатам, баардыгыбыз жаран катары жардам беришибиз керек. Өлкөбүз бирөө гана, мекенибиз бирөө гана. Мындан аркы саясий кадамдарыңыз кандай болот? Кандай пландарыңыз бар? Эми план дегенде кандай эми? План дегенде жеке пландар, чарбалык пландар дегендей эл катары жумушубузду улантабыз, чарбабызды кылабыз дегендей эл катары. Эми баардыгы эле ошол нерсени сурап атышат, кандай болот? Биринчи кезекте мен азыр оюм өлкөнүн эгемендүүлүгүн бекемдеп, экономикасын чыңдоо. Баардыгы эле оюнда бүгүн шайлоо, эртең шайлоо. Мына сиз өзүңүз айткандай, 6 жыл мен сыртта жүрдүм. Эмгектегенден баштап, жөрмөлөгөнгө чейин, баладан чалга чейин эле шайлоо менен ооруп калгандай да. Азыр шайлоону унутуп, азыр биримдикке алдыга карай умтулушубуз керек. Мелис мырза, жогорку сот чечими менен биротолу акталдыңыз. Сизге адилетсиз чечим чыгарып, саясий куугунтук уюштургандар боюнча өч алуу оюңузда барбы? Кудай сактасын. Өч алуу бул шайтандын иши. Ар бир пенде маңдайына эмне жазылса ошону көрөт. Кудай өзү ак карасын талдап алат. Жашоо бул улана берет. Өч алуу бул болбойт. Мен ал китепти мурда эле жаап четке алып койгонмун. Менин принцибим жаңы листтен, жаңы барактан жашоону баштоо. Ошондон эгер кимдир бирөө ушундай бир ойдо, азыркы сиз
суроо бергендей ойдо болсо, кадрлары жан болсо боло берет. Мен ешкандай андай эчкимге эчкандай мындай бир дооматым жок. Бардыгы Кудай айткандай болот. Алланын амри менен болот. Рахмат, кыска маек. Рахмат, сиздерге дагы рахмат.